Леонид Лех Кыргызстандагы тай боксу федерациясында 2012 жылдан бери машыгып келет. Ал 4 жылдын ичинде 6 жолку Кыргызстандын тай боксу боюнча чемпион титулун жеңип алган спортчу. 6 жолку чемпиондукту Кыргызстандын атынан башка өлкөлөргө чакыруулар көп болуп турат. Бирок тилекке каршы Леонидде Кыргызстандын жарандыгы жок болгондуктан сыртка чыга албайт. Меня зовут Леонид. Мен Леонид Ли. 2001 жылы Өзбекстанда туулгам. 12 жыл мурда ата-энем менен чогуу Өзбекстандан Кыргызстанга көчүп келгенбиз. Ата-энемдин виза менен аяктап кеткендиктен айып пул төлөш керек болгон. Төлөй турган мүмкүнчүлүктөрү болбогондуктан Кыргызстанга калып калышкан. Алар ичишет. Ошондуктан 15 жашымда үйдөн чыгып кетүүгө туура келди. 2,5 жылдан бери машыктыруучум Александрдын үйүндө жашайм. Леонид 5 жашынан бери Кыргызстанда жашагандыктан мектепке кадимкили балдардай 7 жашында барган. Мектепке кандай кыйынчылыктар менен киргени эсинде деле жок. Паспорт боюнча көйгөй чоң спортко келгенде пайда болгонун айтат. Мен мектепте окуп жүргөндө кайсы класста окуп жүргөнүм эсимде деле жок. Бизде орус тил мугалими сабак берчү. Ал тай боксу боюнча Кыргызстандын чемпиону экенин укканда өтө таасирленгем. Мен да анын жолун жолдоп чемпион болууну максат кылган элем. Залга келип машыгууларды көргөндө мага абдан жагып, күн санап кызыгуум күч алды. Калып калдым. 4-5 жылдан бери күн сайын ушул жерде машыгам. Менин үйүм десем да болот. Жаш спортчу, мекеним деп Кыргызстанды гана билем. Менин досторум, жакындарым баары Кыргызстанда дейт. Аны спортко алып келип, талыкпай бирге машыгып, жеңиштин даамын татытып, аны ар тараптан колдоп келген машыктыруучусу Александр Леонидди өтө тырышчаак, чынчыл жана Кыргызстандын атын башка көптөгөн өлкөлөргө чыгарат деген чоң ишенимим бар. Андыктан өзү да паспорт боюнча какпаган ишиги калбаганын айтып, ар кандай жагдайлар менен берилбейт деген жооп угуп жаткандыгын билдирди. С Леонидом, где-то, наверное, 4 года назад. Леонид бул залда мындан 4 жыл мурда келген эле. Келгенде эле бул баладан бир нерсе чыкчудай көрүндү. Өз карамагыма алып, тыкыр машыга баштадым. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Учурда менин үйүмдө жашайт. Мен окуучулардын ичинен мыкты жыйынтык көрсөтө алган. Мен сыймыктанган спортчум десем болот. Ушул баланын келечеги алдыда. Андыктан Леонид Кыргызстандын чемпиону болгондуктан эл аралык турнирлерге чакыруулар көп болуп жатат. Паспорту жок. Бул көйгөйгө байланып турабыз. Көп адамдарга кайрылдым. Баардыгы бир ооздон бул өтө татаал иш экенин айтышып, баш тартышат. Укук коргоо органдарынан да бир киши келип, 21 000 сом алып, акыры ал да бизди алдап кетти. Тай боксу боюнча дүйнөлүк чемпионат быйыл жай мезгилинде Таиландда жана күз айларында башка Европа өлкөлөрүндө өтөт. Андыктан Леониддин машыктыруучусу өз окуучусунун дараметине толук ишенет. Эгерде Кудай буйруп, паспорту ага чейин колуна тийип калса, балким дүйнө чемпиону Кыргызстандын колуна тиери толук мүмкүн деп ишендирди. Международный. Эсимде калган ийгилигим бул 2017 жылы Ысык көл жээгинде Кыргызстандын Бермет аталган Азиядагы Берман бокс турниринде биринчиликти багынтканым. 2 жолу Кыргызстандын тай боксу боюнча чемпионатында 2 жолку чемпиондукту жеңдим. Эми менин алдыда койгон максатым чет өлкөлөргө чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретип, мекеним Кыргызстанга татыктуу жеңиш тартуулагым келет. Бирок тилекке каршы мен Кыргызстандын жарандыгы болбогондуктан мен сырт жакка чыга албай жатам. Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлаган жана Кыргызстандын желегин башка өлкөдө желбиретип атак даңкын чыгарууну максат кылып жаткан жаш спортчу буга чейинки 6 жолку чемпиондугун кыргыз жерине арнаган. Мындан аркыда ийгилигин жана бар күчүн өзү айткан сүйгөн мекени Кыргызстанга тартуулайт. Прошу Джогурку Кенеш дать мне гражданство, так как я законопослушный житель страны. У меня нет привода в милицию, я занимаюсь спортом. Хочу стремиться к лучшему, выступать за Кыргызстан. Также обращаюсь к Сооронбаю Жээнбекову с такой же просьбой получить гражданство.